эс алуу күнүбүздү кайсы жакта өткөрөбүз? Кайсы жакта өткөрөбүз эс алуу? Бишкекте, Көлдө, по-моему, Алайга барсам керек эле 3 жерде. Пансионаттарда эс алдыңызбы же тоодо болгондой? Жок, пансионатта эс алдык. Ошо Зор кеңештин астында пансионат бар эле. Ошо үй бөлөмүнөн ошо пансионатка барып ошол жака эс алдык. Тоого чыгып аттык, тоого чыгып. Сыр болсо ошо баасы канча? 25 000 сом. 7 күн экен ушундай да. Бир адамга? Жок, комплекс 4 адамдык. Баягы бир домик деп коет да. Быйыл каяка барып эс алдыңыз? Быйыл деле ошол жака. Быйыл деле ошол жака. Үй бүлөңүзбү? Үй бүлөмүнөн. Мына, бул турмуш мага жагат. Быйыл биздин ошол туристтерди колдоо президент айткандай, туристтерге меймандостугубузду көрсөтүп быйыл кайсы жакта эс аласыз? Кыргызстанда эс аласызбы же башка? Кыргызстанда эле. Чет өлкөдө эс аласызбы? Кайсы жерде эс аласызбы? Пландап жатасыз? Көлдө эле. Былтыр каякта эс алчу элексиз? Эми эч жака деле барбайм, Көлгө эле барам. Андан башка жерге барам. Кайсы пансионатта болдуңуз? Эми көрөсүз ошол убакта. Өзүбүздүн пансионат бар. Жол кеңештин өзүнүн пансионаты бар. Кайерде бекер аш турганын дароо байкайсың, Канча бир киши канчага эс алат аякта? Суммасы. Кандай суммасы? Канча бир жума эс аласызбы? Канча болот? Бир жума. Канча сом болот? Суммасы 3-4 миң болот го дейм. Жакшы. Бул суроо беречи. Быйылкы эс алууңузду кайсы жакта өткөрөйүн деп атасыз биздин президент? Пландаштырып элекмин. Эмне дегенде быйыл атамдын жылдыгы бар, ошону өткүзөм. Ошондон кийин аны пландаштырабыз да. Мен негизи мына быйылкы жылды Кудайым буйруса, эс алуу күндөрдү ата-энем алды барам. Буга чейин көлгө барчу элем, Ысык көлгө. Кайсы пансионат? Сыр болосо. Ысык көлгө барып ошол ар кандай эле пансионат болчу, бир жолу 2 жолу көлгө барчу элек. Быйылкы жылы буйруса, ноокатка барып ата-энем алды. Быйылкы жылкы эс алууңузду каякта өткөрөсүз? Быйылкы жылкыны аны пока пландай элекмин. Былтыр каякта өткөрдүңүз? Былтыр Кыргызстанда эле, Көлдө. Кайсы пансионатта сыр болосу? Бир киши канча сомго чейин эс алат? Канча сомго эс аласыздар, канча күн? Эми билбейм, мен өзүм Көлдүкмүн. Көлдө үйүм бар, ошол жерде үй бүлөм менен, бала чакам менен. Өзүңүз эле үйдө эс аласыз? Ооба. Быйыл каякта пландайсыз? Быйыл деле ошол өзүмдүн жеримде, кичи мекенimде Каркырада барып эс аламго деген. Биздин эл өкүлдөрү барабы ошол жака? Коллегаларыңыз бар. Эс алабы? Эс алат эми. Чакырсам, конечно, келип конок кылып эс алдырып кеткенге болот да? Болот. Кайда болсо мен да дайым жанымдамын. Мен президент туристтерди колдоп, туристтерди меймандашып достугубузду көрсөтөбүз деді. Быйыл ошол кайсы жака барып эс аласыз планыңызда? Эс алуу күнү. Пока пландаштырган жокпуз бизде дагы. Былтыр каяка бардыңыздар? Былтыр Таласта. Үйдө болдуңузбу? Көлгө барып келдик. Кайсы пансионат? Пансионаттан эмес, частный сектордо болдук. Анан обычно Таласта болдук. Келтирет да. Келтирет да. Быйылкы эс алуу биз жыл сайын эле Ысык көлгө барабыз, үй бүлөбүз менен. Анан Алайга барам, Сары Челекке барабыз жыл сайын. Ошол жакта бир Каракамыш деген жакшы жер бар. Ошол жакта үй бүлөбүз менен балдарыбызга көрсөткөнчө ошол жактарга барып келебиз. Эми чет өлкөгө чыга элекмин. Көптөн бери чыга элекмин. Бирок билбейм, быйыл ошол эгемендик күнүнө карата ошол Европада кыргыздар чоң бир иш-чараларды уюштуруп атышыптыр. Көптөн бери ошол мага Instagram'дан, Facebook'tan жазып кайрылып атышат, бир келип куттуктап кетсеңиз жакшы болот эле деп. Бирок бул да мамлекеттин эсебинен эмес. Ошону дагы ойлонуп азыр. Балким барып келсем болот. Ысык көлдөн башка да кайсы жерлер бар? Жакшы эс ала турган, билесизби? Кыргызстанда көп, негизи могул Баткенде да аябай кооз жерлер бар. Биз Баткенде жанагындай чөл, ысыкты элестетебиз. Мен былтыр мурдагы жылы барып келдим. Ал жакта дагы мындай тоолор, кооз жерлер аябай сонун. Анан Ысык көлдү деселе биз жана көлдү элестетип атабыз да. Жок, Ысык көлдө жанагы Каркыра, жанагы Кырчын, Жети өгүздүн укмуш кооз жерлери. Анан жанагы көп Ысык көл, Жети өгүздү көбүрөөк мен мындай эң кооз райондордун бири деп эсептейм. Андан башка деле ушу Алайда деле бар, Каракулжада деле бар. Бүт эле Таласта, Бешташ көрүп элекмин. Рыскелди Момбеков көптөн бери айтып жүрөт. Конокко барган мага аябай жагат.